Апамдын ыры. Балдар үйүнөн деген белгиге да акырындап көне баштадык. Бизди көрөр замат үшкүрүшкөн айыл тургундарынын "Эне, балдар үйүнүн балдары жүрөт, байкагыла. Бир нерсеңерди уурдап кетишпесин" деген сөздөрү деле эми таң калтырбайт. Балдар үйүндө жашап сабакка айылдын мектебине барабыз. Балдар үйүнүн балдарына терс көз караш бар болчу. Угулдарынын бири бир нерсени бүлдүрдү дегиче дароо жыйынтык чыгарат. Булардан башка эмнени күтүүгө болот дешет. Алгачкы күндөн эле карындашымды башка топко алып кетти. Балдар үйүндөгү балдар жаш курагына жараша 5 топко бөлүнгөн. Биринчисинде өтө кичинелер болсо, 5-син жогорку класстагы балдар толуктады. Бизге эң оору Зульфиранын бөлөк жашаганы болду. Ага баруунун өзү атайын күндөлүк боюнча. Бул жерде тартип өтө катуу. Сен ал тартипке баш ийишиң керек. Кээде карындашымды көрүүгө барганда бети тытылган, колдору көгөргөн учурларды байкаймын. Айтсам, аны балдар ушундай таарынтат экен. Же болбосо тарбиячы турмушту көрсөтөт. Биздин балдар үйүндөгү жашообуз ушундай сыноолор менен башталды. Мурун үйүбүздө таза абада сейилдөө күндөлүк иш болуп эсептелчү. А бул жерде мындай убакыт тарбиячы уруксат бергенде гана. Эгер топто бирөө 2 алган болсо, ошол топтогу бардык балдарды жазалашат. Күнү бою баарыбызга китеп менен дептер тиктеп отурууга туура келет. Тамак да күндө ошол. Колбаса, компот, каймак сыяктуулардын даамын да унутуп калдык. Азык-түлүктүн көп түрүнө бул жерде уруксат жок. Санэпидемстанция уруксат бербейт, дешет. Мен анын кандай адам экенин такыр билбеймин. Балдар үйүндөгү алгачкы жарым жылда мен эң башкысын түшүндүм. Балдар да, тарбиячылар да ар түрдүү болот экен. Биздин топто бири-бирине такыр окшобогон 2 тарбиячы иштейт. Райф эжеке өтө катуу болсо, Хаким эжеке тескерисинче дайыма ак көңүл, ачык. Мен бул майрамды дайыма чыдамсыздык менен күтөм. Бул жылы мага бир аз өзгөчө бакыт келчүдөй. Менин кыялдарым орундалчу жылы болчудай сезилип жатат. Жаңы жылга 2 жума калган кезде идиректүү балдар менен кыздарды чогулушун залына жыйнады. Алардын ичинде мен да бармын. Мен өзүмдүн айылымда да мындай иш-чараларга катышып жүрчүмүн. Өзүмдүн жөндөмдөрүмдү балдар үйүндө да көрсөтө ала турганымы кубанып кеттим. Балдар, деп сөзүн баштады майрамдын уюштуруучусу. Жаңы жылга чейин саналуу гана күндөр калды. Андыктан көпкө созбой бүгүндөн баштап даярданабыз. Кана, бардыгыбыз өзүбүздүн өнөрлөрүбүз менен кубантабыз. Көздөрү жайнаган балдар ооба дешти чурулдашып. Мен бул жерге эң өнөрлүү балдарды жыйнадым. Оюнду эртең кое турган болдук. Зулум Кашай Аяз ата менен Аяз кызды уурдап кетишет. Ал эми коён, түлкү, аюу жана башкалар биздин иш-чаранын башкы каармандарын куткарышы керек болот. Ушундай ойнойбузбу? Ооба, ойнойбуз деп бир ооздон жооп бердик. Мен жөн эле сүйүнүп кеттим. Азыр аюунун ролун ойноп, Аяз ата менен Аяз кызды куткарам. Уюштуруучу ролдорду бөлүп бере баштады. Бирок мага токой жаныбарларынын ролун берген жок. А менчи, деп таң кала сурадым. Ильяс, сен Кашей болосуң, деп жооп берди. Аны бир гана сен ойной аласың. Эже, эмнеге мен? Менин жаман адам болгум келбейт. Бардыгы мага күлүштү. Ой, бул эмне дегениң, алтыным? Сага эң маанилүү рол буйруптур. Бул чын эмес го, жөн гана жомок. Сен эмне дагы тил албай турасың? Деген сөздү угуп артты карасам, тарбиячы Райф эже экен. Ал жумуш кандай жүрүп жатканын көрүү үчүн жыйындар залына келиптир. Мен башымды төмөн салдым. Ал эми Райфа тарбиячы мени урушуп кирди. Мына, дагы да Ильяс, сен өзүңдү ким сезип жатасың? Артистче, жазуучу, кээде окумуштуу болом деп каласың. Өзүңдүн кыйшык буттарыңды карап ал. Сага Кашей бол дедиби, демек болосуң. Жетекчим мен арачалагысы келип, Ильяс, макул болду, бул жөн гана жомокко, деди. Ал дароо макулдугун бериш керек эле, деп тарбиячы токтободу. Бир жолу унчукпай койсоң, булар мойнуңа минип алышат да көзүңдү оюп алат. Сен жаш болгонсоң буларды жакшы билбейсиң. Менин бул жерде жүргөнүмө 20 жылдай болду. Негизи Ильяска Кашейдин ролун бергениңер жакшы болду. Ал дал ошол Кашей сыяктуу го. Ага атайын костюмдун да кереги жок. Футболкасын чечсе бардык кабыргалары көрүнөт. Колдору ипичке, буттары кыйшык.
Аннык Кощей балдарга кереги да ошол. Бардыгы күлө баштады. Ха-ха-ха. Ильяс Кощей. Колдору ийбичке, буттары кыйшык. Таарыныштын жашы мени муунтуп баратып, мен залдан жүгүрүп чыгып кеттим. Жаңы жылдык кечте баары бир терс карманды ойноого туура келди. Аяз атага айтып берип, көп таттууларды алыш үчүн көп ырларды жаттап алдым. Бул жерде балдар үйүндө таттуулар чыныгы рахат, төшүбүзгө гана кирет. Мен бекер тырышпаптырмын дегеним эки баштыгым тең момпосу менен таттуу токочторго толду. Жаңы жылга чейин саналуу гана мүнөттөр калды. Топтогулардын маанайлары майрамдагыдай шат. Өзүбүз алдын ала бөлмөлөрдү колго жасалган оюнчуктар, жылтырактар менен кооздоп койгонбуз. Ал эми азыр майрамдын урматына чүчпара бышып, ашкана жакты тегеректеп жүрөбүз. Бул биз үчүн өзгөчө көрүнүш. Балдар үйүнүн балдарына мындай бакыт жылына бир гана жолу келет. Менин чүчпаранын даамын унутканыма көп эле болгон. Райф эже, чүчпара даяр болду? Кичине күтүп тургула, аз калды дедим эле го. Жыты буркурап жатат, дайын болгон сыяктуу деди бирөө. Кеткилечи ары тойбогон бечаралар. Силерди канча тоюндурса да баары бир жетпейт. Пилди да жеп жиберүүгө даярсыңар, деп ал колдорун шилтеп балдарды кубалай баштады. Эгер бышкан болсо да бир аз тургула. 12ге чейин дагы убакыт бар. Бирок даамдуу болуп даярдалып жаткан тамак да көкүрөктүн түбүндөгү сагынычты, кайгыны кубалай алган жок. Аттең, ата-энебиз тири болгондо эч нерседен кыйналбайт элек го. Бардык нерсе ушул чүчпарада жаткан жок го. Атабыз баарыбызга белек сатып алар эле. А биз болсок ага ыр айтып, ырдап берер элек. Райф эже араң дегенде бизди дасторконго чакырды. Баарыбызга идиштерге чай куюлду. Ар кимибизге 10 чүчпарадан салынды. Дасторконго мандариндер, момпосуйлар жана түрдүү жемиштер коюлду. Бирок баары бир нерсе жетишпей турду. Балким ата-энебиздин мээрим чыгар. Райф эже куттуктап бизге тилек айтты. Балдар, силерди чын жүрөктөн бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Бул өмүр болгон соң баардыгы боло берет тура. Кээде силерди урушканда учурубуз болот. Бирок мен аны өзүм каалаган үчүн эмес, силерди жакшы адам болсо экен деп урушам. Жакшы окугула, тартиптүү, тарбиялуу болгула. Бизди дайым уккула. Биз силерге бир гана жакшылыктарды тилейбиз. Саат чебеси 12-ни какты. Биздин үйдө бул убакта бири-бирибизге каалуу максаттар орундалсын деп тилек айтышчу элек. Демек, азыр да каалоо айтууга болот. Жанымда классташым Мамиле отурган эле. Андан, сен эмнени каалайсың? Апам мени бул жерден алып кетсе, балдар үйүнү унутсам, а сен эмнени тилек кыласың жаз? Амилянын каалоосу мени туңгуюкка кептеди. Мен ата-энем кайра тирилсе экен деп кыялдана албайм да. Ал мүмкүн дагы эмес. Баласын таштап кеткен эне гана перзентин кайра кучактай алат. Чиркин, менин апам да түрмөдө отурсак эмне? Эстеген кезде бизге кайрылып келет эле. Мен Амилияны кызганып кеттим. Дагы бир чарасыз абалга дуушар болдум. Токтой тур. Атам мага бир нерсе берем деди эле го. Бирок мен азыркыга чейин ал эмне буюм экенин билбеймин. Андыктан мен өзүмө сөз бердим. Күндөрдүн бир күнүндө бул затты колума алуум керек. Мындай максаттардан соң жаным жай алып калды. Сыналгыдан жаңы жылдык концерт башталды. Бардыгы көгүлтүр экрандын алдына рахаттанып көрүп отурушат. Мына сахнада менин апамдын сүйүктүү ырчысы Валентина Толкунова. Эмнеге экенин билбеймин, эстесем апам ушул ырды мурун Оозун орус ырчысынын ырларын аябай угар эле. Мага дароо кичине күндөрүмдөгү тааныш үн угулду. Ар качан сени сүйөмүн, арган башка жок менин. Райф эже, үнүн кичине чыгарууга болобу? Жок, тарбиячы баягы таз кейпине түштү. Уктоого жаткызып койбогонума рахмат айткыла. Эжеке, бул менин апамдын сүйүктүү ыры эле. Болобу өтүнөм. Мен жок дебедимби? Болду. Сенин апаңа жакса жаккан чыгар, а мага бул ыр жакпайт. Ырчынын өзү да жакпайт. Чачын кыйратып карай албай туруп, өзүнчө махабат тууралуу ырдап коет. Ары жок. Кана, сыналгын өчүргүлө да, жаткыла жабышып. Силердин айыңардан майрамды жакшы тоса албадым. Менин эмне? Үй бүлөм жокпу? Кана, уйкуга жөнөгүлө. Жаман көзүңөр менен карап, менин маанайымды бузбагыла. Тарбиячы адатынча сыналгыны өчүрүп салды. Таңга чейин эч кимди
кечигиңерди көрбөйүн. Жаңы жыл кечеси менин өтүнүчүмдүн айынан ойдо жок жерден аяктады. Мен билбөөгө чуркап барып төшөгүмө жыгылдым. Ысык чачтарым бетимди күйгүзүп жатты. Көз алдымда апамдын күлүмүңдөгөн көздөрү сымбатты тургансыды. Кулагымда ал ыр жаңырып тургансыды. Ар качан сени сүйөмүн, арган башка жок менин. Апакем менен Маек. Сен бизди эмне үчүн таштап кеттиң, апа? Бул жерде өтө кыйын. Сени ойлобогон, эстебей койгон бир да күнүбүз жок. Эсиңдеби, апаке? Тынчтан, балам, ыйлаба. Силердин көз жашыңар менин кабырыма куюлуп жатат. Билесиңер го, силер үчүн жанымды кандай ооруганын. Жакында тарбиячы сенин башыңды ачкыч менен урганын көргөн жок дейсиңби? Балам, мага кандай оор болгонун билсең, бирок балам сага көмөктөшө албаймын. О дүйнөдө жакшы дешет, бул чынбы, апа? Силерсиз мага жомоктун өзүндө да кыйын, балапандарым менин. Силер менен коштошкон күндү эстеп алып токтоно албай элейм. Сен өзүңдү мыкты экениңди көргөзүң, балам. Мен ал күндү эч качан унутпаймын. Бардыгы жаңы жылды тосууга даярданып жатты. А сен баягы төшөгүңдө жаттың. Апаке, сага көп кыйынчылыкты көтөрүүгө туура келди. Эмнеге экенин билбеймин. Ооруканага жатпай, 3 жыл бою төшөктө жаттың. Эмнеге экенин билбеймин. Ооруканага дагы барбадың. Азыркыга чейин өкүнөм. Дарыгерлер химиялык терапия жасатууга көндүргүлөрү келди. Шишиктин өсө тургандыгын айтып эскертишти, бирок мен силерди калтыргым келген жок. Баарыңар кичинекей элеңер. Атаңар күндө жумушта. Бир жолу ооруканага жатайын дегем, бирок 3 жашар Зүлфира мени кучактап алып жибербей жашын төктү. Таштабачы бизди, апаке, калтыра көрбөчү. Үчөө тең жаш толгон көздөрү менен мага "Таштаба бизди, апа" деп жалындыңар. Силерди кантип таштайын? Ошентип ооруканага барбай калдым. Андан кийин баары кеч болуп калды. Дарыгерлер шишиктин өрчүшүп, залалдап кеткенин айтты. Оору менен төшөккө байлады. Соңкайда айылдын дарыгери Ханя эже сага апта сайын келип турду. Ал өзү менен бирге чемоданын алып жүрчү. Ичинен дарынын кутусун алып чыгып, шприцке толтуруп сени тамырыңа саят. Ошол убактан баштап жакшы боло түшөсүң. Бирок кийинки кездерде дарыгер көп келе турган болду. Бир нече укол жасайт, ал эми калган шприцтер менен дары кутуларын дароо отко таштаймын. Жаңы жылдын алдында сен өзүңдү аябай жаман сезе баштадың. Аябай катуу кыйналдың. Биз корктук. Атам өзүн коерго жер таппай, эшиктин алдына чыгып, үстөгө босток чылым чеге берди. Акыр аягы атам бизди Ханя эжени чакырып келүүгө жөнөттү. Тезирээк барып келгиле, апаңар өтө кыйнап алда турат, деди ал. Сыягы өзү сени таштап кеткиси келген жок окшойт. Биз дарыгерге чуркадык. Бизди көрөр менен Ханя эже баарын түшүндү. Жаңы жылга бир нече саат калды. Кана төргө өтүп чай ичкиле деп чакырды. Биз эжем экөөбүз ичкибиз келген жок, макул болгон жокпуз. Сенин үйдө оорудан кыйналып уколду күтүп жатканыңды билип турдук. Бирок дарыгер бизди акыры көндүрдү. Бизге шаша-буша бир чыны чай ичүүгө туура келди. Биздин тартпай турганын көрүп, Ханя эже да кыйнаган жок. Дарыгер толгон чемоданын алды да биз менен бирге көчөгө чыкты. Жер жүзүн ак шешепке урогондой кар аппак жаап жатты. Билесиңби, апа, мен ошол убакта эмнени кыялдандым. Сен тезирээк айыгып кетсең экен дедим, бирок менин кыялымдын орундалышы буйрубаптыр. Ханя эже, сизде апам ашыкпай болчу жакшы дары жокпу? Эгер бар болсо апаңызга бериңизчи. Чоңойгондо милдеттүү түрдө сизге төлөп берейин деп дарыгерге өтүндүм. Ал болсо эч нерсе деген жок. Дарыгер сага уколду сайып, андан соң сага кол коюу үчүн бир кагазды берди. Жаңы жылга 2 саат калган кезде сага жеңил болуп калгандай болду. Ошондо да бизге жаңы жылдык майрамдагыдай көңүл болгон жок. Ханя эже өз милдетин аткарып болгон соң атамды чакырып келүүмдү өтүндү. Алар бирдемелерди узакка сүйлөшүштү. Атам үйгө бир башкача кирди. Сен да бул өзгөрүштү байкап, атамдан дарыгердин эмне айтканын сурап жаттың. Гүлнур маанилүү эч нерсе эмес, жөн гана узатып койдум деп жооп берди атам. Дагы 1 саат өттү. Биз баарыбыз сенин жаныңда болдук.
Жыл жаңыраарына саналуу гана мүнөттөр калды. Бирок майрамдын белгиси сезилбеди. Мен ичимден жаңы жылда биздин үйгө бакыт менен бирге баарыбызга ден соолук келсе экен деп кайталай Кудайдан тилене бердим. Бир аздан кийин сен жарыкты өчүргүлөчү деп өтүндүң. Башыңды бир буруп оң жакка, бир туруп сол жакка бура бердиң. Атам бизди башка бөлмөгө карай алып кетти. Сен болсо жарыкты өчүргүлөчү деп кайталачу болдуң. Сыягы сен балдарыңдын кандай кыйналганыңды көрүүсүн каалаган жок окшойсуң. Чынында бизди коркута албайын деген чыгарсың. Биздин кичине жүрөктөрүбүз кандай азап чеккенин сезесиң го сен, чиркин. Алия коркунучун жашыра албай, апабыз өлөйүн деп жатат го деп сүйлөндү. Биз дароо ысык жашка буулуктук. Сен мурун жигиттердин ыйлабай тургандыгын айткан элең. Андыктан мен ыйласам да добушумду чыгарбоого тырыштым. Бир кезде көйнөгүмдүн топчусун жулуп алып, үнүмдү чыгарбаш үчүн оозума салдым. Алдыңкы тиштерим зырылдай баштады. Кыздар болсо токтобостон ыйлады. Канча жолу жигит болууга тырышсам да болбой эле ыйлай бердим. Атабыз сенин бөлмөңө чакырган соң биз төшөгүңдүн жанына келип турдук. Көзү кызарып кеткен атам бир аз үнсүз турду да, балапандарым, дайыма силерди кандай кучактаса, силер да апаңарды ошондой кучактап алгыла деди. Биринчи болуп өзү сенин маңдайыңдан өптү. Биз да сени өөбө баштадык. Сенин көздөрүңдөн жаш агып жатты. Бир нерсе деп айткың келип жатты, бирок ал дарманың жок. Бул биздин сени акыркы ирет өпкөнүбүз болду. Апабызга жаман болуп жатат. Канакей буттарын ушалап берелик деп Алия сенин абалыңды жакшырткысы келди. Биз ыйладык. Атабыз гана бизге көз жашын көргөзгүсү келген жок. Биз сени куткарып кала албадык. Сен көзүңдү жумуп дем алууңду токтоттуң. Эгерде мен дарыгер болсом, бир күнү сени ордуңан тургузат элем го. Жетет уулум, менин жанымды кыйнабачы, ансыз да менин жагдайым кыйын. Билемин, силерге да оңой болгон жок. Атаңардын силерди өзүнүн акыркы саатына чейин таштабаганы жакшы болду. Апаке, атабызга да башынан оор тагдырды кечирүү жазылыптыр. Сен дүйнөдөн кайтканыңдан бир жума өткөн соң айылдык кеңеш менен мектептен адамдар келе баштады. Жакшы, үчөө шаарда окуп жатат. Ал эми мына бул төртөө жалгыз өзүң карай албайсың. Кыйнабай аларды балдар үйүнө бер деп атамды үгүттөй башташты. Бирок ал айтканынан кайтпады. Райондук кызматтардан да адамдар келди. Атам аларга ачууланып, мен тирүү турганымда балдарымды эч кайда бербеймин деп үйдөн аларды кууп чыкты. Мектептеги кээ бир мугалимдер да бизге башкача мамиле жасай баштады. Сабакта туура жооп берсек да эки кое башташты. Андан кийин атасы балдарын карай албайт, ошондуктан бул балдар сабакка үлгүрө албай жатат деген жүйө менен арызданды. Алардын бардык максаттары биздин балдар үйүнө жиберүү болду. Кээ бирлери аялы өлгөнүнө байланыштуу Гизат өкмөттөн көпчүлүк акы алып жатат, ошондуктан балдарын мамлекетке өткөрүп бергиси келбейт деп айтууга да уяттары барды. Айыл акимдигинин акылсыз кызматкерлери кызганычтын айынан атама карап, кээ бирөөнү жакшы болду, сен эми баарынан байсың деп айткан учурлар да болду. Атам чыдай албай жанагы кызматкерди бир урду. Ал сен кайтыш болгон соң катуу кайгырып жүрдү. Түндө уктай албай кыйналат. Жыл өткөн сайын көп ооручу да болду. Трактор айдап жүрүп катуу суук тийгизип алды. Анын үстүнө сенден арылганды да көтөрө алган жок окшойт. Сенин дүйнө салганыңа 3 жыл болгондо атабыздан да айрылдык. Бизди ошондо балдар үйүнө алып келди. Силердин башыңарга түшкөн тагдырды душманыма да каалабаймын. Эсиңдеби, сен мага шаардан бир бут кийим алып берген элең. Ал мага ушундай жакты. Мен ал бут кийимди сен өмүрдөн өткөн соң дагы көпкө чейин кийдим. Чечким келген жок. Кийин башка бут кийимдерди да сатып берди, бирок мага ошо сен алып берген кымбат болчу. Ал бут кийим абдан кызса да мен мектепке дайыма аны кийип барчумун. Бирге окуган классташтарым эмнеге менин эски бут кийим кийип жүргөнүмдү сураганда, муну мага апам сатып берген дейт элем. Эсиңдеби, сен биз менен бирге жүргөндө мен эне тууралуу ыр жаттап алдым эле го. Нооруз майрамында менден ал ырды сахнада аткаруумду суранды. Аялуу апам, апакем менин.
Uzun bolsun ömürüň senin degen жерине келгенде көзүмдөн жаш тегерип тамагыма өксүк тыгылып, ырдын сөздөрүмдү унутуп калдым. Бетимди жаш жууп кетти. Көрөрмандар болсо кол чабып жатышты. Апасыз өмүр сүрүү кандай кыйын. Бул жерде баарыбызды алкаштардын балдары дешет. Бирок мен билемин го, сен андай эмессиң. Тирүү болгонуңда 2 алтын медалыңды көкүрөгүңө тагып, ушу тарбиячыларыма кимдин ким экенин көрсөтөр элең. Кээ бир балдар чынында ата-энелери ичкендиктен ушул жерге келген. Андыктан биз сыяктуулар алардын катарына кирип калабыз. Ал эми биз сыяктуу ата-энесиз томолой жетимдер балдар үйүндө жок эсе. Жакында Салима деген кызга апасы түрмөдөн белек берип жиберди. Анда түрдө момпосуйлар менен бирге токоштор бар экен. Бизге жеткенче аябай катып кетиптир. Таштай болуп катып кеткен таттууларды Салима баарыбызга бөлүп берди. Анын апасы адам өлтүрүп түрмөгө түшсө да Салима баары бир апам бар деп мактанат. Апасынын берип жиберген таттууларын айтып бүтпөй, баарыбыздын кулагыбыздын кужурун алды. Кечки уйкуга жаткан соң биз келечек тууралуу сүйлөшөбүз. Фанил деген баланын ата-энеси ажырашып кеткен. Апасы арак ичип кеткен соң аны карындашы менен бирге балдар үйүнө өткөзүшүптүр. Ал апасынын ичээрин эч качан айтпайт. Апасы жумушка орношуп, карындашы экөөнү үйгө алып кетет, зоопаркты көрсөтөт деп үмүттөнөт. Менин аларга көзүм күйөт. Айылдын ортосунда чакан базар бар. Сабактан кийин балдар ал жерге ар кандай таттууларды уурдоого барат. Бир жолу мени да өздөрү менен бирге барууга чакырды. Мен апамды капа кылбайм, болбойт деп каршы болдум. Алар катуу таң калышты. Мага сен баарыбызды көрүп тургандай сезилесиң. Андыктан сени капаланткым келбейт. Апаке, мына ушундайча өмүр сүрүп жатабыз. Сен жаныбызда болбосоң да, сенин жылуулугуң менен мээримиңди сезебиз. Биз намысты дайыма биринчи орунга коюп келебиз. Жакшы уулум, мен силерди дайыма коргоп жүрөмүн. Апа, сен менин күндөлүгүмдү көрсөң, бизди капа кылган сайын жакшы адам болууга аракет кылгыбыз келет. Андыктан сабакты жакшы окууга талпынып келемин. Кээ бир окуучулардын үй тапшырмасын аткарууга жардам беремин. Ал жардамым үчүн мага алма беришет. Баары бир сенсиз өтө кыйын. Эгер сен болгондо ар күн сайын ырдап берер элем. Талаадан эң кооз гүлдөрдү терип алып келчү элем го апа. Эсиңдеби, сен ооруп жатканда суу алып барып берер элем. Сен тирилип келсең болду, күн сайын сага суу ташыгандан тажабаймын. Ойгончу апаке, өтүнөмүн. Бизди башкалардын эзүүсүнө калтырбачы апаке. Бул жактан кайта турчу жол жок уулум. Алтындарым менин, чыдагыла. Көзүм илинип кетти. Көкүрөгүмө бирөө оор сумка таштап жибергендей болуп ойгонуп кеттим. Карасам биздин тарбиячыбыз Раиф апа экен. Сен дагы эле уктап жатасыңбы? Ашканада кезекте экенин унутуп калдыңбы? Тур, идиштерди жуу. Сен үчүн идиш аяк жуугудай мен сенин апаң эмесмин. Катуудан тиш оорубасын. Катуудан тиш жумшактан ич оорубасын. Ааламда мындан артык кыйын нерсе жок чыгар. Эгер менде алтын таякча болгондо мынчалык кыйналбайт элем го. Ооруну көз ачып жумгуча токтотмокмун. Өзүмдү гана эмес, бүткүл ааламдагы адамдарды тиш оорусунан арылтууга бел байламакмын. Адамдар бул жан кыйнаган ооруну унутар эле. Тишимдин оорусу кечээ башталды. Жан чыдагыс оорудан кээде катуу ыйлайм. Күндүз кичине басылып калат да, кечкисин жанымды көзүмө көргөзөт. Мага десең чатырга чык, болбосо айга карап карышкырча уулу. Мындай убакта тишимди күнүнө 40 ирет тазалоого да макулмун. Бирок эмнеге экенин билбеймин. Аны уйкусуз түндөрдө гана эске аласың. Таң эрте медпунктта Саидежеге бардым. Балдар үйүндө бул жайдын болгону кандай жакшы. Жаракат алсак да, суук тийсе да, дени таабыбыз көтөрүлгөн учурда да Саидежеге жүгүрүп келебиз. Ал бизге керек болгон дарылары менен кеңештерин берет. Мына бүгүн да анын жумушуна келип күтүп отурамын. Медпунктта жумуш башталаардан эртерээк келип кезекке турдум. Саламатсыңбы Ильяс, эмне болду? Деп келер замат көңүлдүү маанайда менин акыбалымды сурай баштады. Эже, тишим ооруп жатат. Түнү бою көз үйрмөй чыктым. Ай, атаны Кудай, силерге тишти күнүнө 2 жолу тазалагыла деп канча эскертем. Жарайт, бөлмөгө кир. Мен үндебедим. Өзүмдүн күнөөлүү экенимди билдим. Муздак отурушка отурдум да Саидеженин айтканына кулак турдум.
Кана, оозуңду ач. Кайсы тишиң сени кыйнады экен? De. Медайым мени узак карады да башын жайкады. Ооба, тишиңде курт бар экен. Тез арада дарылоо керек. Ал үчүн шаарга баруу керек болот. Сайдеже жумуш үстөлүнө отуруп ойлонуп калды. Бир туруп терезеге, бирде алдында жаткан журналга карады. Мен ушуга чейин директор менен канча жолу сүйлөштүм. Өзүм үчүн жүгүрүп жүргөндөй ойлошот. Бирөөнүн кулагы ооруйт, экинчисинин ашказаны ооруйт. Ал эми директор бир машина таап бербеди. Жигули гана жүрүп турат. Анын өзү да Мавлида Нургалы кызыныкы. Жалгыз сен үчүн алар автобусту алып чыгышпайт го, Ильяс. Кана, биз мындай кылайлык. Бул дарыларды ал. Тишиң ооруган кезде жарым-жартылай ооруган жерге коесуң. Жардам берет. Эгер такыр чыдай албай барасаң, директорго өзүң бар. Тиш менен ойнобош керек. Эгер уруксат берсе, бүгүн шаарга барып дарыгерге көрсөтөбүз. Азыр бара берсең болот. Бөлмөңдө тишиң басылганча жата тур деп ал мага 3 таблетка берди. Былтыр биздин балдар үйүнө автобус бөлүнгөн. Биз ошондо кандай сүйүндүк десеңиз. Ошол жылтыраган дөңгөлөктүү аппак автобус менен бизди концерттерге, түрдүү иш-чараларга алып барды. Гаражда жашыл Жигули да турат, бирок бул машина биз үчүн эмес. Аны Мавлида Нургалы кызы минет. Анын кээде күн сайын шаарга каттаган учурлары болот. Бүгүн да шаарга чыкса керек. Эгер өтүнүп сурансам, мени да ала кетсе керек. Ойлондум да бөлмөдөн чыгып директордун бөлмөсүнө карай бет алдым. Эшигинин алдына келип эрким жетпей туруп калдым. Бирок болгон күчүмдү топтоп алыга карай кадам таштадым. Тишти бир нерсе кылуум керек. Саламатсызбы, Мавлида Нургалы кызы, деп кирип бардым. Эмнеге сабакка барган жоксуң, деп ал мени чекирейе карады. Эже тишим ооруп жатат. Силер ызылдай эле берет экенсиңер да. Бирөө бүтсө экинчиси келет. Директор ары карай сүйлөөгө мүмкүндүк бербеди. Билем силердин жоруктарыңарды. Бирөөңөрдүн ичиңер ооруйт, анан бирөөнүн башына бир нерсе болгон, үчүнчүсүнүн көзү жакшы көрбөйт. Иши кылып шаарга баруу үчүн бир нерсе ойлоп табасыңар. Ооруканага бизди алып барып жүрөт деп ойлобойсуңарбы? Тапкан экенсиңер, мени алдай албайсыңар, бок мурундар. Мына жаагыңда шишибептир. А сен болсо тишим ооруду деп алдайсың. Эже түнү бою уктай албай чыктым. Сайдеже көрдү, тишиңди курт жеп жатат деди. Менин райондук билим берүү бөлүмүндө маанилүү чогулушум бар. Сени менен жүргүдөй убактым жок. Дарыларды сура, Сайдага айт, директор айтты де, сага аналигинди көбүрөөк берсин. Бирок дарыдан пайда жок болуп жатат. Кет ары, мээримди жебей. Колуна кармап турган калемди столдун бетине чаап жиберди. Тиш ооругандан эч ким өлгөн эмес. Бар мектепке. Мойнум шылкыйган бойдон директордун бөлмөсүнөн чыктым. Сыягы мага жаны ачыган да жок. Бала кезинде тиши ооруп көргөн эмеспи? Чиркин, куш болгонумда эч кимге жалдырабастан шаарга өзүм учуп барар элем. Директордун жан кейиткен сөздөрүнөн кийин тишим андан да катуу ооруп кеткендей болду. Анысы аз келгенсип далиске чыгып артыман катуу кыйкырды. Кара муну, жакшылыкты билбеген жетесиз. Көрсөтөмүн мен сага. Мен аябай жаман болдум. Ооруп турган баланы аяп тынчтандыруунун ордуна жөндөн жөн эле урушуп салды. Биздин балдар үйүндө 5 топ бар. Мен 4-сүндөмүн. Ар топто 20 чакты бала бар. Дароо 2 тарбиячы менен 2 түнкү күзөтчү жумуш иштейт. Бактыма жараша бүгүн таңдан баштап Хакиме эженин кезеги. Райф эже баягысындай жалкоо, сабакка барбаш үчүн шылдоо айтып турасың деп урушар эле. Бөлмөдө жападан жалгыз жатуудан жададым да китеп дептерлеримди жыйнап алып мектепке жөнөдүм. Сабактар бүткөнчө араң чыдап отурдум. Коңгуроо кагылган соң дароо көчөгө чуркап чыгып, карды ууштап жедим. Оору бир аз басылгандай болду. Класска өзүм менен бирге кардын катып калган бир бөлүгүн алып кирип, тишим ооруганы басылабы деген үмүт менен аз-аздан иштеп коюп отурдум. Акыр аягы менин кыйналганымды көргөн мугалим сабактан бошотту. Мухаметов, бар кыйналба, ооруган тишти болушунча тез дарылоо керек. Мен балдар үйүнө кардын бөлүгүн кармаган тейде кайттым. Алдымдан Сайдеже кезикти. Ооруң дагы басылбадыбы? Жок. Ильяс, эртеңкиге чейин чыда. Мавлида Нургалы кызы менен сүйлөштүм. Ал сени эртең дарыгерге алып барууга макулдугун берди. Жүр, дагы бир дары берейин, болгону чыдачы.
Башка суроо узатпастан Сайда эженин артынан жөнөдүм. Чыда деп айтуу оңой. Тишиң ооруганда бир күнүң бир жылга тете болуп кетет. Кечке маал тишимдин ооруганы адам чыдагыс абалга келди. Аналгиндин жартысы эмес бүтүнү жардам бербей койду. Менин бул акыбалымды көргөн түнкү нөөмөтчү Флюреже менин жанымда эмне кыларын билбей безилдеп кетти. Муну ал, сол колуңа кармап отур, дароо көмөктөшөт деп мага майдаланып тууралган сарымсакты берди. Көрөсүң жардам берет. Болгону ордуңдан турба. Баспа, тынч жаткын. Тиш ооругандан жаман нерсени көрбөптүрмүн. Кытайлар өздөрүнө зулумдук жасагандарга тиш оорусунун тилегин бекеринен болбосо керек. Бара кой, ордуңа барып жат. Сарымсак деген кандай шумдук нерсе. Жөтөлдү, суук тийгенди дарыларын билемин. А эми мынтип тиш оорусун баса турганын көрдүм. Таң калды чамасында тишим кайта козголуп, мени кайрадан жей баштады. Бир ой гана жанымды жай алдырды. Тишимдин ооруганы токтойт. Бүгүн шаарга барып эмдетебиз. Бардыгы мектепке кетип жатканда мен далисте директордун бөлмөсүнөн чыгышын күтүп отурдум. Машина эшиктин алдында турат. Демек шаарга барып каларбыз. Мавлида Нургалы кызы бөлмөсүнөн чыкты. Мен ордуман тура калып, күлүмсүрөөгө тырышып, "Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Тишиң дагы эле ооруп жатабы? Сен Сайданын да мазасын алып бүттүң. Болор болбос нерселер менен бара бересиң. Эмне кылайын эми, тишим ооруп жаным кыйналды. Бүгүн менде конференция, кечинде гана бошоймун. Дагы билим бөлүмүнүн жыйналышына барышым керек. Эгер Сайда экөөңдү алсам, мен бир саатымды жоготом." "Жок, мен ушунча убакытты текке кетире албаймын. Ар минута кымбат." "Эжей, мени башка чыdoого күч калбады. 2 күн чыдадың, дагы 1 күн чыдайсың. Айттым го, тиш ооругандан эч ким өлгөн эмес деп." Кесе сүйлөп, бийик такалуу туфлисин такылдатып жанымдан басып кетти. Мен колум менен башымды мыкчыган боюнча диванда отуруп кала бердим. Бактысыз баланын кандай сезимди баштан кечиргенин силерге айтуунун өзү кыйын чыгар. Чиркин, канатым болгондо гана. Мен шылкыйган бойдон бөлмөмө жөнөдүм. Сабактан кийин классташым Амилия бөлмөмө кирди. Мен жалгыз болчумун. "Ильяс дагы эле ооруп жатабы?" "Ооба" дедим, сүйлөгүм келбесе да. Себеби эч маанисиз суроолордон тажап кеттим. Менин ал абалым кебетемден эле көрүнүп турат го. "Эгер директор эртең да сени шаарга алып барбаса эмне кыласың?" "Билбеймин." "Сенин мээң барбы же жокпу? Сен бала эмессиң го, 7-класста окуп жатасың. 2-топтогу балага эмне болгонун билесиңби? Сеники да ошондой болушу мүмкүн." "Ооба, ал окуя менин эсимде. 3-класста окуган бир баланын тиши ооруган. Аны да шаарга убагында алып барбагандыктан кийин баары кеч болуп калды. Тиши ириңдеп кетиптир. Ага операция жасалып, бетинин бир аз жерлерин кескилеп ташташкан. Ошондон бери мурун күлүп көңүлдүү жүргөн бала кийин такыр күлбөй калды. Себеби күлгөн кезде тырыктары терисин тартып, бети да бир жагына кыйшайып кетет экен. Менин да тишим ооруй баштады. Мен сага бир нерсе айтайын деген элем, бирок эч ким билбесин", деди Амилия. "Кана, созбой тезирээк айт" деп тызылдап жибердим, ичимде бир үмүт пайда болуп. Эртең ал токтоп туруп калды да. "Качып кетелик. Мектепке кеткендей болобуз, бирок шаарга барабыз. Мен тиш дарылоочу жайды билемин." "Жок, директор эртең алып барам деп сөз берген. Бүгүн конференция болгондуктан гана өзү менен бирге алып кете албады. Сен ошондой аңкоосуң, көрүнгөнгө ишене бересиң. Сен ага керек белең эмне? Мавлида Нургалы кызыны биринчи жолу көргөндө сүйлөйсүң. Ал бүгүн ооба, ал эми эртең жок" дейт. "Амилия, ойлонуу керек. Билип калса чекебизден сылабайт, өзүң билесиң да." "Сен кандай коркоксуң? Эгер макул болсоң, бирге баралы. Мен өзүм жалгыз эле бара аламын. Өзүң бил. Кийин мага бирге баралы деп айтпадың" деп ачууланбасаң болду. Бир аз ойлонгон соң мен макул болдум. Акысыз жүрүү билетин завуштун бөлмөсүнөн уруксатсыз алдык. Амилия дептер издемиш болуп, документтер турган шкафты аңтарды. А мен бул учурда завушту сөзгө тартмыш болуп алаксып турдум. "Бара келди, документтер колубузга тийди. План түздүк. Эртең таң атар менен шаарга." Амилия сыяктуу тобокелчү кыздардын жанында болгону кандай жакшы. Ал абдан акылдуу кыз, баарыбызга жан тартат. Кимге болсо да жардамга кол сунууга дайым даяр. Аны менен бирге окуганыбыз да жакшы болду. Мыкты. Эч кимге багынып бербейт. Чындык үчүн ким менен болсо талашкандан чегинбейт. Башкаларга салыштырмалуу тарбиячылардан да коркпойт. Канткен менен шаардык го. Күн батты. Сол колума сарымсак
алсам да бул жолу анча жакшы болгон жок. Бардыгы таттуу уйкуда жатты. А мен болсо жанымды коерго жер таппай жүрөм. Терезени ачып башымды сыртка чыгардым. Кичине жакшы болду, бирок суук экен. Түнкү күзөтчүнүн бөлмөсүнө түштүм. Менин ооруган жагымды көрүп, балким тамек тартып көрөрсүң деп сунуш таштады. Мен тамек тартпайм. Түшүнүктүү, мүмкүн жардамдашабы деген го. Мен бир соруп көр деп өзүнүн тамекисин мага сунду. Мен түтүндү ичимде сордум да катуу жөтөлүп жибердим. Эх, дагы эле чийкисиң го. Үйрөнө турчу убагың келди го. Акырыныраак тартсаң деп устатым үйрөтүп жатты. Дагы бир соруп көрдүм. Жок, керек жок экен. Бул мага жаккан жок. Тамекинин жыты ого бетер кускумду келтирди. Амилянын айткандай ордунан чыкты. Эртең менен тарбиячы машинанын бузулуп калгандыгын, эч кайда бара албай турганыбызды кабарлады. Жарайт, кереги да жок. Башкалар биринчи сабакка отурганда Амилия экөөбүз шаарга карай жүрүп бара жаткан автобуска отурган элек.